8'de биздин дарбаза такылдады. Биз уктап атканбыз. Анан тышка чыксам, бир эркектер турушуптур машина менен. Кимсиңер десек, өздөрүн тааныштырган жок, бирок тышка чыккыла сүйлөшчү сөздөрү бар дешти. Анан эшикти ачсам, биз милиция кызматкерибиз деп өзүн тааныштырышты. Анан корочкаларын көрсөтүп, санкциясын көрсөттү. Ар жакта дагы ак Нивада автоматчан, маскачан, камуфляжчан кишилер отуруптур. Аларды көрүп жүрөгүм түшүп калды. Действительно шок абалда болуп калдым. Анан эле кирип, мына силердин үйүңөрдө маалымат түштү бизге. Силердин үйүңөрдө незаконный баңгизата катылуу экен, ошону биз алганы келдик. Издөөгө, тинтүүгө алганы келдик деди. Санкцияны окуп, документ менен таанышып алгыла, уруксат кагазы менен келдик деп. Документтин окудум, эчтекесин түшүнгөн жокмун. Таанышып бүттүңөрбү дейт. Окудум, бирок түшүнгөн жокмун дедим. Анан таанышып бүтсөңөр, анда биз тинтүүгө алып баштайлы, уруксат берсеңер деди. Анда кошуна колоң чакыртайын десем, жок, кошуна колоңдун кереги жок. Азыр бүт камерага фиксированный болуп калган. Камера эле жетет деп, ар жактан ак кайсы барат экен билбейм, бир ак билтейген итти алып чыгып эле кирип, короону, гараж, ашкана, кампа, иши кылса болгон сарайдын баарын тинтишти. Анан сарай менен аркы эки сарайдын ортосунда тезек үйүлүп турган. Ош жерге барып эле ити үрүп калды. Анан мына тапты деп эле чуркап барып эле 3-4 тезек ыргытса эле ошонун алдында кызыл жоолукка оролгон нерсе бар экен. Ал кызыл жоолукка оролгон нерсеси даже чаңбаса эле экен. Таптаза ойдон экен, даже байланбаптыр. Таптаза ойдон эле алып келип, сиздикиби деди, мен жок, меники эмес дедим. Ичин ачса 18 коробка наша бар экен дешти. Бул менин оокатым эмес, мен мындайды көргөн эмесмин, мен тааныбайм дедим. Ошол боюнча эми пока күбө катары азыр көрсөтмө берип атам. Бирок менин короомон чыгып атат деп мени шектүү катары кылганга аракет кылып атышат биякта. Мен акыйкатты сурайт элем. Мени уккандардан, элден, журттан, бийликтен, баардыгынан акыйкатты сурайт элем. Чындык бар, негизи ак элет, бирок сынбайт дейт. Мен күнөөлүү эмесмин. Чындыкты чыгарып берсеңиздер. Мен жалгылануучунун бир тууган эжеси болом. Жалгылануучуга мен сиздерден өчмөктүк акыйкатты сурайт элем. Анткени сиңдим ак жерден күйүп атат, өзүңөр уккандай, мына жогоруда баары айтып кетпедиби? Үйүнө бул өзү сиңдим азыркы тапта негизи эки эле кызы бар. Күйөөсүнүн каза болуп калганына 2 жылдын жүзү боло элек. Анан бул негизи сиңдим эртең менен оокатын кылат, кечке чейин кылат, кечинде эшикке чыкпайт. Эшик кандай бекитет, ошол бойдон эшикке чыкпайт да. Анан эми кимдир бирөөлөрдүн кандай адам экенин билбейбиз, бирок кимдир бирөөлөр аркылуу короосуна ушундай баңгизатты таштап кетиптир да. Эми ошол баңгизатты ким аркылуу болуп атат? Бул ким? Эчтеке акыйкат чечилбей атат да. Бул жерден сиңдимдин күнөөсү жок, ак жерден күйүп атат. Ошону сиздерди акыйкат тууралуу чечип бериңиздерди суранам. Биз ошо Боколо Бактыгүлдүн кесиптеши болобуз. 13 аял бир цехте иштейбиз. Азыр ушундай жаман бир нерсе көрүнүш болуп атат да. Бул кичинекей 2 баласы менен жаңгыз турган жесир аял да. Түнкүсүн даже эшикке чыкпайт. Анан ушул аялдын эми короосуна жанагындай баңгизатты таштап, подстава кылып карматып атышат да. Бул эми азыр эми күбө катары иши жүрүп атат. Бирок эгер айыптала турган эмеси, далили, доказательствосы чыга турган болсо, айыпталуучу деген статус берет деп атат да. Бирок бул кыздын андайга барганына биз айылыбыз менен толугу менен туруп беребиз да мынакей. Жалпы айылдын атынан күйгөн үчүн келип атабыз. Ушул кыздын ушундайына барарыначы, барбай турган нерсени жасап аткандыгына билбейбиз эми кандай деп бир Аллахка гана коебуз го. Анан мыйзамдын иштеп атканына акыйкатка таянабыз. Ошон үчүн турабыз баарыбыз күйгөнүбүз ушул. Бактыгүлдүн ушул ишке кирептер эмес экенин билип туруп баардыгыбыз ушул жерде турабыз да. Бир айыл ичинде турганда алакандай болгон айылбыз, 260 түтүндөн турабыз.
кимдин эмне кылып эмне коятканын баардыгын билебиз өзүбүз. Анан ушу кичинекей чээдей жаш балдар менен жесирди ыйлатып сыздатыш деген бул Кудайга жакпаган иш болуп атат да. Ошон үчүн күйгөн үчүн турабыз ушул жерде акыйкатты издеп. Кечетен бери күндүн суугуна карабай турабыз. Бала бакырабыздын баарын таштап салып, энелерден атынан суранат элем мен ушу. Угуп жаткандар болсо, бийлик төбөлдөрү, кызмат башчылары бир мусулмандык парзыңарды аткарып реакция кылып койсоңуздар, суранабыз сиздерден, энелердин атынан суранабыз. Жетим жесирлерди коргогонго жардам бергиңиздерди суранабыз сиздерден.